каалоосу менен кетсе, значит бул өзүнүн эмесин сезип атат, күнөөсүнчү бул адам. Туура эмес кылганын сезип атат деп ойлойм. Абиров Жаныбек, если ошол адамды урса, анда милдеттин баарын тапшырып туруп, жумуштан кетип калса, анысы туура. Если тапшырбаса, анда туура эмес го дейм. Абиров өз каалоосу менен тапшырса, туура эле го деп ойлойм. Туура эле деп ойлойм. Өзүн карманса болмок, анан рас энди ошону кылдыбы, жооп бериш керек. Тем более сабаган бала, жөнөкөй бала болгондон кийин. Если өзү ошондой адам болсо, мындай кандай совести бар адам окшойт да, ошон үчүн өзү тапшырып кетти го деп ойлойм. Туура кылды го, туура кылды деп ойлойм. Туура эмес жагынан өзүнөн көргөзүп кой деп ойлойм. Неге дегенде элдин жакшы пикирин ала турган ордуна, жакшы кызмат кылган ордуна бул өзүнүн кызматын колдонуп, мындайча айтканда өзүнүн этикетин сактабай элдин астында туура эмес жагын көзүн көргөзүп койгон жана туура эмес кызматы менен колдонуп койгон мен туура эмес деп ойлойм. Кечирим кылып, анан кийин эметсе болмок. Тапшырып койгондо эртерээк го да. Эми мындай случай кимдер менен болбойт. Просто эми жөнөкөй адам болсо бир жөн болмок, анан кийин жөнөкөй адам болбогондон кийин, депутат болгондон кийин ойлойм да, жооп бериш керек. Мандатын эртерээк тапшырып койгондо. Депутаттардын ар бир жүрүм туруму, ар биринин сүйлөгөн сөзү элге үлгү болуш керек. Анан арак ичип алып, ресторанга барып, анан келип алып туруп карголчуган сабап, эмне деген шумдук бул өзү. Мен туптура көрөм, мандатын эмес, аны камаш керек болчу андай кишини. Бул үлгү боло турган ушул жүрүм турум бу. Ошону көргөн кишилер мына баардыгы тиги депутаттарды анан кантип жакшы көрөт, кантип ошону сыйлайт эл. Момтип бир байкуш баланы келип туруп, сабап атса келип алып туруп, мойнун кайрып алып туруп. Мен таптакыр туптура кылган мандатын тапшырмак түгүлү камаш керек болчу мындайларды. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров мандатын тапшыруу тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу ал өзү социалдык тармактагы баракчасынан билдирди. Анын катышуусундагы акыркы болуп өткөн окуя коомчулук арасында кызуу талкуу жараткандыгын айткан. Окуянын олуттуулугун толук түшүнүп, жоопкерчиликти сезип жатканымды жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даяр экенимди дагы бир жолу баса белгилейм. Ушуга байланыштуу мен окуяны талдап, терең ой жүгүртүп, өз каалоом менен жогорку кеңештин депутатынын мандатын тапшыруу чечимин кабыл алдым деп билдирди.